Видеодо реклама жок. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Эл аралык издөөдө жүргөн Садыр Жапаровдун бир тууганы кармалды. Эл аралык издөөгө анын ичинен Интерпол аркылуу да издөөгө алынган Райкуль Жапарова Польша Республикасынын аймагынан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Ички иштер министрлиги тарабынан Райкуль Жапарова эл аралык издөөгө анын ичинен Интерпол аркылуу издөөгө алынган. Интерполдун маалыматы боюнча Жапарова 2020-жылдын 22 майында Польшанын аймагынан кармалган. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Жапарованы Кыргыз өлкөсүнө экстрадициялоо маселеси чечилип жатат. Райкуль Жапарова Октябрь райондук жана Бишкек шаардык соттору тарабынан сырттан чечим чыгарылып, 2014-жылдын 22 октябрында жана 2015 жылдын 3 апрелинде адалдоо 166 берене алдамчылык, 221 беренелери коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу менен күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Саясатчы Садыр Жапаровдун бир тууганы Райкуль Жапарова эл аралык издөөгө берилген. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришкен. Булак Супер KG сайты. Кундуз Жолдобаева, КСДПчы. Мени саткын дегендердин бетин ачам, абийирин төгөм. КСДП Атамбаев менен деп калышканы бир ооч Атамбаевчилерде өз ара тытышып, кырды бычак болушууда. Бүгүн саясий кеңештин мүчөсү Кундуз Жолдобаева социалдык тармактагы баракчаларын бирине төмөнкүдөй мазмундагы пост жазды. Бети жоктуктун дагы чеги болушу керек. Калптын казаны кайнабайт. Жакында баары ачыкка чыгат. Унчукпай, кой деген сайын башка чыгып алышты. Ачуу чындык, баардыгына чекит коет. Факты менен тастыкталган чындык. Айрым кишилерди көрүп, мен уялып кетип жатам. Кичине ар намыс деген болуш керек да. Абакта жаткандар дагы үн катат жакында. Баардыгын ачык айтып, кимдин ким экенин коомчулукка ачык айтышат. Эл көзүнө кылган жоруктарга чекит коюш керек. Мен сүйлөсөм абийириңер төгүлөт. Дагы мени саткын дегениңердин бетин ачам дейт Жолдобаева. Булак Аргумент KG. Камчыбек Ташиевди ким аңдып жүрөт? Эмне мынча аңдыйсың? Коркоксуңбу? Бул тууралуу Регион телеканалынын журналисти Өткүрбек Рахманов билдирди. Бүгүн биздин телеканалга Камчыбек Ташиев өз унаасы менен келип токтогондо, артынан болжолдуу түрдө 40 метрдей аралыкта келип ушул машина токтоду. Ичинде 2 адам бар экенин көрдүк. Бул машинадагы 2 жигиттин бири утуруу магазинге өткөн болуп, бири машинанын алдында туруп аябай эле профессионал болбосо дагы болушунча байкоо жүргүзүштү. Анан жарым сааттан кийин Камчыбек Ташиев машинасын айдап кетти. Бул сүрөттөгү балдар биздин байкап калганыбызды билип, дароо артынан айдабай дүкөнгө дагы бир жолу кирип, туалет сураган киши болуп, биротоло Ташиевдин чындап өзү да кеткенин так билип, анан шашкан бойдон кетишти. Көч түзүмдөрүнүн кызматкерлери экенин, Камчыбек Ташиевди аңдып жүрүшкөнүнө караганда тапшырма каттуу берилген окшойт деп ойлоп калдым. Эмне мынча аңдыйсыңар? Неге мынча аңдытасыңар? Коркоксуңарбы? Же башка пландар барбы? Бийлик аке. Чек араларды ушинтип тыкыр көзөмөлдөп, контрабанданы, коррупцияны аңдып, төп тамырынан жок кылып салсаңар гана, кайран гана элдин эсебинен күн көрүп жүргөн туугандар. Тааныгандар салам айтып койсоңуздар да болот. Бийликтин ою түз болсо, мынтип аңдытпайт эле деп ойлойм. Дагы бир жагынан карап көрсөңүз, балким булар көч түзүмдөрүнүн кызматкерлери эмес эле кайсыл бир башка криминалдык топторго тийиштүү адамдардыр. Ташиевди бир нерсе кылууну көздөп жүргөндүр. Ошондуктан урматтуу көч органдары, урматтуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы, улуттук коопсуздук комитети, сиздер бул маселеге олуттуу көңүл бурсаңыздар туура болот. Булар кимдир? Эмне максатта мындай кылып аңдып жүрүшөт? Тез арада иликтеп, териштирүүгө аласыздар деп ойлойм. Эгер андай кылбасаңыздар, биз өзүбүз аракетибизди көрүшүбүз зарыл болот. Камчыбек Ташиевди колдогон бүт элди бул талапты аткаруу үчүн чогулууга, бийликтен талап кылууга чакыра баштайбыз. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Назме
3 балалуу болгонумду апама араң айткам. Бир жакка качып кетсемби же өлүп калсамбы? Бир күнү апам агама ыр жаттатып отурган экен. Сыягы такыр эле эсине тута албай көп кайталашса керек. Бир маалда аркы бөлмөдө отуруп алып, мен ошол ырды жатка айтып ырдап баштаптырмын. Ошондон кийин гана ырга жакын экенимди байкашыптыр. Күн сайын кана ырдап койчу дегендер көбөйө берди. Кашыкты колго алып, сахнада Байзакова Назгүл деп кыйкырмайын ырдачу эмесмин. Балалыгым абдан сонун өттү. Агаларым менен күрөшүп, машина айдап, чүкө ойноп эле жүрчүмүн. 3 уулдун ортосундагы жалгыз кыз болгондуктан эркек мүнөз болуп чоңойдум. Мектепте дагы ошол мүнөзүмдөн кыздарды сабап койгон учурларым болгон. Ата-энем кичинемден эмгекке, тартипке үйрөттү. Ошентсе да өткөл курагым оор өттү. Мурдагыдай эле сүйлөшөт, ошондой эле урушат. Бирок ал мага абдан катуу тиет. Ушу мен эч кимге жакпадым. Мен жок болсом булар сүйүнүшүп, жыргап жашашмак. Бир жакка качып кетсемби, же өлүп алсамбы деген ойлорго көп чөмүлчү болгом. Бирок Кудайга шүгүр, ал мезгилден аман эсен акылсыздык кылбай өтүп кеттим. Милиция кызматкери болом деп. Кичинемде милиция кызматкери болом деп кыялданчумун. Мектепти аяктап шаарга келсем, кыялданган окуу жайга 18 жаштан жогоркуларды гана алышат экен. Мен анда 17 элем. Бир жыл убактымды бекер коротпоюн деп Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырып өтүп кеттим. Ал жакта окуп жүрүп, музыка меники экендигин чындап түшүндүм. Борбордогу кафе-ресторандардын биринде иштеп, өзүмдү өзүм багып калдым. Бир күнү кафеде ырдап отурсам, Шахрезада Аскарова эже келип, "Сен жакшы ырдайсың, элге чыгышың керек. Бекборбиев өзүнө ырчы издеп жүрөт. Барып көрбөйсүңбү?" деп калды. Администраторуна чалып, кастинг аркылуу тандалып алындым. Жылдыз болот деген ушу деп. 10 жыл мурун деле шоу-бизнес бут тосууларга, ушак айыңдарга бай эле. Бек байке менен "Карындаш, кимди сүйөсүң? Сизди гана" деп дуэт ырдап калсак, эл оозунда элек жок. Бир топ ушак кептер тарады. Бирок убакыттын өтүшү менен андай майда барат сөздөргө маани бербей калдым. Бек байке менен 2 жылдык келишим түзүп иштедик. Бир топ тарбия алдым. Себепсиз каттуу күлгөнүм боюнча көп жолу каттуу эскертүү алгам. Бир жолу клип тарттырабыз деп жатып 10 мүнөткө кечигип келип тил уккам. Чакырылган жерге 10 мүнөт кеч эмес, 10 мүнөт эрте келип күтүп тур деп урушкан эле. Бек байке мактаган жактан бир аз сараңыраак болчу. Эсимде калганы "Тамаша" деген ыр элге жаңыдан тарай баштаган күндөрдүн биринде мына "Жылдыз болот" деген ушул "Сенин ырың хит болуп жатыптыр, Азамат" деп мактаган. Жылдыз оорусу мага да жабышкан. Бек байке менен 2 жыл иштешкен соң жеке ырчы катары чыга баштадым. Банктан насыяга акча алдым да музыкалык аппаратура сатып алдым. Анткени менен кайра эле кафе-ресторандарда иштегенди таштаган жокмун. Мен ырдаган кафеге Сапар Сопубеков да байма-бай келип турчу. Бир күнү экөөбүз чогуу ыр жаздыралы деп чечтик. Ошентип акырындык менен Сапар экөөбүз дуэт ырдаганга өттүк. Быйыл чыгармачылыкта жүргөнүмө 10 жыл толду. Жашоомдо бир кездер болду. Жылдыз оорусу жабышкан. Байкасам мурдагы Назми жок, өзгөрө баштаптырмын. Анан өзүмө өзүм тарбия берип, ал ооруну алыс айдап салдым. Жолдошум менден 9 жаш улуу. 2 курста окуп жүргөн күндөрдө бир кафеге барып иштеп калдым. Жолдошум Талант ошол кафенин музыканттарынын жетекчиси экен. Ошол жерден таанышып калганбыз. Ал кезде Талант көзүмө аябагандай чоң киши көрүнгөн. Менден 9 жаш улуу да. Ал мага ошондой эле көз салып калыптыр. Бирок мени кичинекей кыз, азыр сөз айтсам чочутуп алам го. Окуусун бүтсүн деп унчукпай жүрүптүр. Кийин мен башка кафеге иштеп кеттим. Талант болсо Кытайга каттап иштеп, экөөбүз 2 башка жолго түштүк. Ошол аралыкта Талант үй бүлө күтүп, бир кыз, бир уулду болуптур. Бейкапар күндөрдүн биринде бир жигит жолугушууну сунуштап мага телефон чалды. Ал Талант экен. Жубайы казак кызы менен ажырашканына 2 жыл болгон экен. Сапар мага жоолук салган. Ошентип жүрүп Талант экөөбүз баш коштук. Келин болуп барганымда бир кызык. Жаңы эле көшөгөгө киргизип, апам жоолук салса, ыңгайсыз болуп кетип, көнгөн адатымча дароо башымды буруп Сапарга "Салып берчи" деп жибериптирмин. Ал да тыпыйта байлап койду. Баары күлүп эле калышты. Ошол жоругумду эстесем, алигичи уялып кетем. Ошентип кичинекей мамлекетибиз курулду. Альбина аттуу кыздуу болдук. Жолдошумдун биринчи никесинен Алина деген кызы жана Феликс деген уулу бар.
Биз баш кошкон кезде Алина айылда апамдар менен болчу. Феликс апасы менен Казакстанда жашачу. Талант аябай баласы ак. Феликс апасы менен жүргөн кезде аны көп ойлонуп, санаасы тынч эмес. Баланы ойнотуп келейин дегенине мурунку жубайы макулдугун бербей, уулун бизге көп аралаштырбайт эле. Бирок бала чоңойгон сайын туугандарын, атасын издейт экен. Каникулдарда бизге келе баштады. Былтыр жайында көлгө эс алууга барып, биз менен 1 айдай жүрүп калды. Мүнөзү да өзү да аябай сонун бала экен. Кетер маал келгенде мен Талантка эми кетип калабы, биздин колдо эле чоңойсо жакшы болмок десем, ошону мен да сага айта албай жүргөм деп сүйүнүп кетти. Дароо эле апасына телефон чалып, Феликсти бизге берүүсүн өтүндүк. Ал да ойлонуп макулдугун берди. Баланын документтерин салып жиберди. Ошентип 3 баланын энеси болуп олтуруп калдым. Алгач баш кошконубузда апама Таланттын үй бүлөсү болгонун айткам, бирок 3 балалуу болгонубузду араң айттым. Бир күнү төрөгө жакын чыгынып, апа, менде баары жакшы, эми төрөсөм менин жардамчым, чоң кызым бар дедим. Апам таң кала, эмне, бала багуучуну биринчи күндөн баштап эле жалдайсыңбы дейт. Ошондо Таланттын кызы бар экендигин айткам. Апам сүйүнүп, жакшы болгон экен деп алкап жалкап эле калган. Феликс тууралуу анда айта алган жокмун. Жакында эле уулубузда бар экендигин айттым. Апам 3 балалуу болуп калдың. Балдарыңа туура татыктуу тарбия бер. Баарына бирдей кара деп батасын берип узатты. Маалымат булагы Аргумент KG сайты.